Assalamu алейкум достор. Мен бүгүн сиздер менен оштун майда мантысын бардык сырлары менен бөлүшөм. Аны үчүн биринчи камыр жууруп алам. Унга туз кошулган суу менен аз-аздан куюп, катуу камыр жууруйбуз. Мүмкүн болушунча камырды көбүрөөк ийлегенге аракет кылыңыздар. Себеби жайганда тегиз жука жайылат, кыйналбайсыздар. Камыр кылып бүттүм. Андан кийин тынгыча коюп коебуз. Ага чейин мен картошканы сууга бышырып алам. Көпчүлүгү бүтүн салып бышырышат. Ага караганда моундай кылып кесип салсаңыздар тез да болот. Баары тегиз пышып, жумшак, аябай сонун картошка болот. Картошкабыз бышты, ага туз, сливочный масло кошуп, ушундай кылып пюре жасап алдым. Өтө жумшак, суюк. Аз-маз суу кошуп эзип койсоңуздар да болот. Мынакей камырды жайышты баштадым. Камыр өтө жука, тегиз жайылыш керек. Мен айтып өткөндөй эле, көбүрөөк ийлеп, көбүрөөк камырды муштасаңыздар, жайылышы ошончолук жеңил болот. Жайып бүткөн камырды бүктөп, ушундай кылып, мен кылган мантынын размеринде кылам десеңиздер, 3 колуңуздарды коюп кессеңиздер болот. Мынакей баарын кесип алып, бирден тизип чыгабыз. Кесип чыккан камырларыбызга картошкабызды тизип, аларды жабыштырып чыгабыз, монтип басып. Бул мантыны бир гана ошто жесеңиздер болсо керек. Анан кайсыл жерде бар жоктугун билбейм. Бирок бул биздин оштун накта майда мантысы десем болот. Өтө даамдуу, өтө жөнөкөй, 15 мүнөттө даяр боло турган манты десем жаңылышпайм. Бул экинчи варианты. Эгер сиздердин убактыңыздар аз болуп, ар бирин бирден кесип зериксеңиздер, мындай кылып узун жайган, баягы кесип алганыбызды эле майда-майда кыркпайсыздар, ошо бойдон тизип туруп, ар биринин тушуна картошканы саласыздар, бүктөп туруп, үстүн майлап, дал ушундай кылып кесип салсаңыздар боло берет. Кээде убакыт аз болгондо ушундай кылып жасап салам. Айырмасы жок. Убакытты үнөндөй десеңиздер, ушундай кылып бышырсаңыздар болот. Мына достор, мен салдым. Кудайым буйрса 15 мүнөттө даяр болот. Бул көпчүлүктүн сүйүп жеген мантысы. Даярдап көрүңүздөр. Биз менен бирге болуңуздар. Класс басып, коммент жазганды унутпаңыздар. Тамагыңыздар таттуу болсун.